қан тамырдын ичи дайыма щелочь чөйрөдө турса, эмне кирип кетсе да, биз ошо успеть этпей калып бизге ал кирип кеткен болсо, ал эми барып туруп канга кирет да. Демек биз канды дагы щелочка айландырып турсак, алар бизде жашабай калат экен. Кандай щелочка айландырыш үчүн ошол эле имбир суу болобу, лимон суу болобу, перек суу болобу, сода суу болобу, чеснок суу болобу, мына 5 нерсени каалаган алыңызда иче бериңиз. Күнүгө кечинде термоска кайнак сууга bir büdür чеснокты майдалап, кааласаңыз 2 büdүрдү аябай майдалап туруп, термоска салып, кайнак сууну куюп коюңуз. Эртең менен туруп ошону ичесиз. Эртең менен, значит, ооз көңдөйлөрүн чайкагандан кийин, кааласаңыз мына ошол чеснок сууну ичип туруңуз. Эми мындан тышкары албетте чеснок суудан, эгер жок мен чеснок суу мага жакпады десеңиз, анда перекс менен ичиңиз, анда соданы гастетиңиз. Мунун бардыгы албетте YouTube'да берилген. Кандай кылып ичиш керек, эмне кылыш керек. Кааласаңыз имбирди, мына кайнак сууга имбирди демдеп коюп коюңуз да эртең кечке ошол сууну ичиңиз. Демек, сууну кандай өлчөмдө ичиш керек? Ар бир адам өзүнүн килограммын 30-га көбөйтүш керек. Эгер сиз 70 кило болгон болсоңуз, 30-га көбөйтсөк 2 литр 100 мл болот. Сиз кечке ошол 2 литр 100 мл ичсеңиз, сиз үчүн кандын ичи щелочь чөйрөгө айланып берет. Эми аны кандай кылып ичиш керек? Сөзсүз түрдө эртең мененки тамактын астында, түшкү тамактын астында, кечки тамактын астында ошол эчтекеси жок эле чала кайнатылган сууну ичесиз. Андан кийин тамактанасыздар, тамактангандан кийин мына ушул 2 литр 100 мл уртап. Мен айтам, многу 500 мл термос да. Ушу термосты 2 саат ичип түшүңүз керек. Демек, сиз өтө көптөн эмес, ушул 1 жутум же 2 жутумдан ичип турушуңуз керек. Ушинтип сиз муну 2 саатта түгөтөт экенсиз. 2 саатта жарым литр түгөтөсүз, 2 саатта жарым литр түгөтөсүз, 2 саатта жарым литр түгөтөсүз. Ошентип сиз немеңизге жараша, килограммыңызга жараша ошону бүтүргөндөн кийин, демек сиз каныңызды щелочка айландырып салган үчүн, сизге жаныңызга келип бирөө чүчкүрсө дагы, сизге кирген вирус каныңыз щелочта болуп турган болсо, значит, ал сизде жашабай калат дагы, сиз азыркы сосуд тумоо менен оорубай калат экенсиз. Демек, бул экинчиси экен. Биринчиси ооз көңдөйлөрүн, буруңдөрүн неме кылышыбыз керек, тазалап турушубуз керек экен. Экинчиси каныбызды щелочка айландырып турушубуз керек. Эми үчүнчүсү ичкен тамагыбызды жөндөшүбүз керек. Албетте, адам ооруп аткандан кийин ал күчтүү тамакты иче албайт да. Демек, организм жеңил тамакты сурап калат. Организмге жеңил тамакты беришибиз керек. Жеңил тамак оңой сиңет. Анан ошо тамактын дагы щелочь боло турган, кандын сиңгенден кийин кандын ичинде канды щелочка айландыра турган гана тамактарды ичип турушубуз керек экен. Булар албетте сууга бышылган тамактар экен. Сууга бышылган күрүч болобу, сууга бышылган гречка болобу, таруу болобу, ашкабакты сууга бышырып ичесизби, кайнатылган шорпу ичесизби? Ушунун бардыгы кандын ичин кычкыл чөйрө кылбастан щелочь чөйрө кылып берген үчүн бизге кирген сосуд тумоонун вирусу бизде жашабай калат экен. Эми көбүнчө менден сурашат да, кыргыздын улуттук тамактарын жесек болобу? Албетте болот. Эмне үчүн кыргыздар куйрук жедирген? Куйрук бул щелочь. Урматтуу мекендештер, ушуну кулаңыздарга түйүп алыңыздар. Кыргыздын койдун куйругу бул щелочь болуп саналат. Анан өпкөнүн клеткалары көбүнчө май менен тамактанган үчүн, май негизги составын, өпкөнүн клеткалары негизги составын майдан турган үчүн, кыргыздар илгери жөтөлүп калса, куйрукту сордурган, куйрукту жедирген. Демек, куйрук бул щелочь экен дагы бизди ар түрдүү вирустан сактайт экен. Албетте, муну күнүгө жей албайсыз, күнүгө жесе дагы биздин организмибиз, биздин ашказаныбыз ага лакташтырылган эмес. Эми ушул жерде да урматтуу мекендештер, жакшылап ушуну көңүлүңүздөргө түйүп коюңуздар. Ашказандын ичиндеги клеткалар бардык тамакты 4 күндө бир сиңирет. Сиз бүгүн куйрукту жедиңиз. Ал ашказандан чыккан, ашказандын согун чыгарган клеткалар сокту чыгарып, куйрукту эритип берет экен дагы, ошол клеткалар өлүп калат экен. Ал 4-күнү гана пайда болот экен. Демек, сиз тамакты 4 күндө бир алмаштырып турат экенсиз.
Құйрықты 4 күндө бір жей беріңіз. Жылқының етін 4 күндө бір жей беріңіз. Қойдың шорпасын 4 күндөн бірінде жей беріңіз. Бүгін горох шуп ішкен болсаңыз, ертең қой шорпасын ішіңіз. Бүрсі күні балық жеңіз, наркы күні овощной суп ішіңіз. Көрдіңіз бе? 4 күндө бір тамақты алмаштырып тұру, бұл бізге келіп отқан вирустан сақтану болып саналады. Эмне үчүн биз вирус кирип калгандан кийин эле ызылда бала чакабызды көтөрүп алып турган өзүбүздү эсибизди ооп жыгылгандан кийин үйдөгүлөр насылкага салып больницага алып барып калганын кереги жок. Адам биринчи профилактика менен заниматься этиш керек.